Атандаштарына каршы тайманбай чыккан бул кыздын аты Малика Молдогазиева. Талаш шаарындагы номер 3 мектепте окуйт. Болгону 13 жашта. Бирок бокс менен машыкканына 4 жыл болуп, ушул убакыт аралыгында жүздөгөн беттештерге чыгып, бир катар жеңиштерди багындырган. Маликанын эң чоң максаты дүйнөгө таанылган мушкер болуу. Ал үчүн күн сайын машыгып, жаңы бийиктиктерди багындырууга аракет кылууда. Бүгүнкү күндө Малика өз салмагында Кыргызстандын чемпиону. Мындан тышкары эл аралык мелдештерден коло жана күмүш медалдарга ээ болгон. Жаш мушкер үчүн бул чоң жетишкендик. Ал эми анын артында тынымсыз машыгуу, тажрыйбалуу машыктыруучулар жана спорт менен алектенүүгө түзүлгөн шарт турат. 10 жолу Казакстанга барып келгем, анан 10 жолу биринчи место алган. Менде поястар бар. Чоң соревнованиялардан у меня было ЧРК Киргизиядан бирди алгам, анан Азияга жолдомо алып, Азияга барып экини алып келдим. Ата-энем, туугандарым, агайларым жана ушу Алтын Альянс компаниялар жардам берип ушу жөнөтөт, ошон үчүн чоң рахмат аларга. Өзүм жеке тренерим Тинбек агай, ушу агайдын артынан баратам. Чемпион болуп, буюрса Олимпиада оюндарын утуп, мээрди утуп, ушу Кыргызстандын желегин желбиретем деп ойлойм. Малика машыккан спорт зал Талаш шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин имаратында жайгашкан. Бирок бир нече жыл мурда бул жерде азыркыдай шарт болгон эмес. 2022 жылы чыккан өрттөн кийин имарат дубалынан башкасы дээрлик жараксыз абалга келген. Жергиликтүү бийликтин жана машыктыруучулардын суранычы менен Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоо көрсөтүп, имаратты чатырынан бери кайра жаңылап, заманбап абалга келтирген. Фонддон 6 миллион сомдон ашык каражат жумшалып, балдарга жана машыктыруучулар үчүн эң сонун шарттар камсыздалган. Мурда жок жаңы шаймандары бокс ринги да пайда болуп, спорттук формага чейин алып берилген. Натыйжада бул жер эми жаштардын спорт менен машыгуусуна, чоң мелдештерге даярдануусуна мүмкүнчүлүк берген жайга айланган. Шарттар жакшы, мурун мындай, мурун деген залда жок болчу бокс. Азыр деген мындай шарттар бар. Именно ушул бокс үчүн деп арналган залыбыз бар. Грушалар бар, рингтер бар, биякта тренажеркалар бар. Бизге Альянс Алтын фонду дагы, компания дагы экөө тең жардам берип турат экен. Мындай шаймандарыбыздын баарын ошолордун колдоосу менен алып берет бардыгын. Бокс федерациясына да ыраазычылык билдиребиз. Бул жакка барып келсек, мисалы, келгенден кийин сыйлыктарын беришет. Негизи спортто колдоо болуш керек да бизде. Мотивация боюнча булар көңүлдөнбөйт да кичек балдар. Мындай колдоп мотивация болуп турса, мындай кичине акчалай жардам кылып, өздөрүнө сыйлык берип турса, мотивация болуп турат да, жакшы болот. Таласта деген чемпиондор аз болчу да, азыр көбөйүп атат бизде деле. Спорт мектебинде бир гана бокс эмес, бир нече спорттун түрү боюнча машыгуулар өткөрүлөт. Футбол жана күрөштөн башка багыттардын баары ушул жерде камтылган. Эң маанилүүсү балдар үчүн машыгуулар акысыз. Ал эми спорттук базанын жаңыланышы машыктыруучулардын ишин жеңилдетип, жаш балдардын чоң спортко болгон кызыгуусун арттырууда. Спорт тармагына өтө көп акча каражат сарпталат. Анын үстүнө бул биздики өспүрүм балдардык болгондон кийин булар биздин келечек да. Ошо келечегибизге ошол жакшы мыкты бизден спортсмендер чыгыш үчүн, ошо биздин кыргыз элибиздин желегин башка мамлекеттерде желбиретиш үчүн бүттүгү тең ушундай жергиликтүү балдар өспүрүм мектебинен башталат да. Анан ушу балдар өспүрүм мектебинде бизде жакшы жыйынтыктарыбыз бар. 25-26 жыл окуу жылына карата 740 бала тарбияланат. Албетте Алтын Альянстын салымы биз үчүн өтө зор. Альянс Алтын өнүктүрүү фондуна терең ыраазычылык билгизем. Жеке өзүмдүн атыман, ошондой эле биздин жамаатыбыздын атынан, себеби дегенде көптөгөн бизге өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп келишет, көрсөтө берет келечекте деп ойлойбуз. Таластагы бул спорт мектеби Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосунун бир гана мисалы. Анткени фонд өз ишмердүүлүгүндө облус боюнча дене тарбия жана спорт багытында 110 долбоорду колдоп берген. Аларга жалпысынан 47 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Футбол аянтчалары курулуп, спорт мектептеринин материалдык техникалык базасы чыңдалган. Бокс, күрөш жана талас спайт сыяктуу машыгуу залдары жаңыланып, жаштардын спорт менен машыгуусуна шарттар түзүлгөн. Бул колдоонун артында бир гана жаңы имарат же спорттук жабдуу эмес, жаштардын келечегине болгон инвестиция турат. Спорттук мектептер бар. Райондогу ДЮСШлардын бардыгынын ошолордун жакшыртууга, ремонтторун, маттарын, тренажерлорун алып бергенге жардам бердик. Андан тышкары көпчүлүк айыл жергесиндеги
жаңы салынып аткан спорт мектептерге инвентарларын алып бергенге, килимдерин алып бергенге, андан тышкары футболго да жардам берилип атты. Жаңы эле күрөш эмес, футбол, бокс, көк бөрүгө чейин ушундай көп жардамдар берилип атты. Андан тышкары жана чоң результат көрсөтүп аткан, чет мамлекетке желегибизди желбиреп аткан биздин балбан кыздарыбыз, жигиттерибизди да колдоп келатабыз. Бул спорт обязательно керек. Көчөдө жүргөндөн көрө бир спортко барган балдар эч качан көбүнчө бейбаштык кылбайт. Ден соолугу чың болот. Биздин мамлекетибизде ошого аракет кылып атат. Анан биздин дагы ошол бир аз болсо ошого салымыбызды кошуп атабыз. Спортту колдоп келгенбиз, колдой беребиз. Быйыл Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун негизделгенине 10 жыл толду. Бул аралыкта фонд жергиликтүү бийлик, коомчулук жана спорт тармагындагы адистери менен биргеликте бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырып келди. Мындай мүмкүнчүлүктөр таластын жаштары үчүн чоң спортко карай жол ачууда.